Emne üçün ыйлабайсыз? Көзүңүздөн жаш агабы? Эмне үчүн ыйлабай жатасыз? Качан биздин ата-энебиз, бир туугандарыбыз, жакын ага инилерибиз өткөн учурда чындап жүрөгүбүз бошошуп, жүрөктөн айрылык болгондугуна байланыштуу көзүбүздөн жаш чыгат. Бирок эч ким жок учурда Кудайды эстеп, Кудайдан коркуп кылган күнөөлөрүңүздү ойлоп, келечектеги жакшы иштериңизди ойлоп, Кудай үчүн, Аллах үчүн ыйлайсызбы? Көздөн жаш чыгыш керек мекендештерим. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисинде келет. Ким Аллах үчүн эч ким жок учурда көзүнөн жаш чыкса, билесизби, суу асманга көтөрүлүп кетпейт, ылдый калат суу ар дайым. Ошол сыяктуу бейшекире тозокко түшпөйт дейт да. Урматтуу мекендештерим, ошондуктан эмне үчүн ыйлабайбыз десеңиз, бүгүн мисалы пайгамбарыбыз көрсөткөн жолдон жүрбөйбүз. Душабыз таза деп коюп, каалаган ишти кылып атабыз. Мисалы бир жаш баланын, мисалы бир Айзере эжебиздин телефону, айфону бир жерде калып кетти. Мубаракта калып кетти. Мубаракка 100 жолу барат, телефонум калып кетти, мага бергиле, таап бергиле деп. Бирок багымдатты калып кетсе, бир ызычуу болобу? Жүрөгүнөн тынчсызданабы? Кайгырабы? Мен уктап калдым багымдатка деп, ойлонобу? О, менин подружкам, мен ушунда уктап калыпмын. Не кылсам болот? Кантип тооба кылам деп ойлонобу? Жок, эч бир тынчсыздануу жок. Кеңири жүрө берет. 5 убакыт намаз калып кетет, кеңири жүрө берет. А бир айфону жоголсо болду, бүт тревога. Достору сурабаган, о, кайнене бир бүт жердин астындагы немелергече сурап келет. Ошондой экен, бүгүн жан дүйнөбүз эмне үчүн ооруп атат? Эмне үчүн ыйлап атат? Бул маселеге маани берели. Качан пайгамбарыбыз көрсөткөн жолдо жүрсөк, качан динде жүрсөк, ошондо ошолор үчүн биз көзүбүздөн жаш чыгат. Бир тамчы, чымынчалык, же чымындын башчалык көз жаш чыкса, пайгамбарыбыз айткан хадисте. Ошончолук чымындын башчалык жок дегенде, көз жаш чыга турган болсо, ал бейшекирет дейт. Ошондой экен, мекендештерим, ыйлашка аракет кылайлы. Бүгүн адамдардын жүрөгү катып кетти. Чындыгында катып калды. Акчасы жок болсо кадимгидей кыжалат болот. Бирок дин маселеси келгенде эч бир нерседен ойлонуу жок. Кеңири күнөө кылат, кеңири арам ишин кылат. Бул маселеде ойлонойлу мекендештерим.